Эмнегедир аял заты үй иши менен гана алектенет деген ишеним бар. Көпчүлүктүн оюнда айымдардын орду ашканада, аял заты алсыз болот деген пикир айтылып келет. Бирок биз бүгүн күчтүү, өзү менен кошо дүйнөнү өзгөртүүгө жөндөмдүү, кыялдарына жетеленип ийгиликке умтулган, өзүнүн ишин ийгиликтүү аркалаган айымдар тууралуу айтып беребиз. Чынында аял затынын колунан баары келет. Айыл үчүн чуркап, көп семинарларга барып, долбоор тартып келем. Динаранын окуясы. Жамааттын бүгүнкү жыйыны айылдагы аз камсыз үй бүлөлөргө арналган. Динара Кийикбаева жергиликтүү кеңештин депутаты, кесиби боюнча мугалим. Мектептен бошогон убактысынын дээрлик бардыгын ушул чакан жаамат менен өткөрөт. Мектепте иштегениме 13 жыл болду. Ушул жааматты уюштурганыбызга 6 жыл болду. Жааматта деген 7 үй бүлөбүз, жолдошторубуз да катышат, ошо менен 14 кишибиз. Өзүбүз эле бул тегеректеги атына заты жарышат дегендейчи, мындай квартал менен да, бул Ленин көчөсү, Ключевой көчөсү, анан ошо 2 көчө биригип аялдар чогулганбыз. Анан квартал боюнча болгон үчүн анан борбор деп жаңы борбор деп ат коюп алганбыз. Анан 23-февраль майрамдык кечени өткөрдүк бул протоколду. Анан ФАПка жылыткыч алып бердик. Ишке ашты да. Мектеп бар, клуб бар, магазин бар, мечит бар. Бардыгы борбордо да. Бул центральный көчө дегенде анан жаңы борбор деп коем. Ушунун тегерегинде жашайбыз баарыбыз. Анан бул деген тоону эле салганбыз. Ала тооздучу. Ошонун үстүнө борбор деп. Күндү күн жарык тийип турат деп. Анан жаңы борбор жамааты, анан көчөлөрдүн Пушкин, Ленин деп көчөлөрдү коюп койгонбуз. Уюшканына аз убакыт болсо дагы, ушул бир ууч киши айылдын жүгүн тартып, колунан келгендерге жардамын берип келет. Жамаатты уюштурган себебибиз айылдын көйгөйүн көтөрүү, айылда бир үйдө отурган эжелерибизди кичинекей жакка чыгарып, ошолордун да бир проблемасын укканга аракетибизди кылабыз. Депутаттык, мугалимдик жана жааматтагы ишмердүүлүгүн бирдей алып жүргөн Динара быйыл жааматтын лидери болууга да жетишкен. Айтымында өз айылыңа салым кошуу чоң бакыт. Лидердин функциясы бул жааматтарды баарын ынтымакка чакыруу, ортодо акчабызды эки жакка чачпоо дайын жокчу. Анан айылдын көйгөйүн, проблемаларын чечүүгө аракет кылуу. Анан айылда көп жакыр турган үй бүлөлөр бар да, ошолорго жардам бергенде ошо лидер чуркап, ошолорду карап турганга аракет кылат да. Айыл үчүн чуркап көптөгөн семинарларга барып, проектлер тартып келгенге аракет кылып, анан лидер болуп шайланып калдым быйыл. Жамааттын кирешесин көбөйтүүнү ниет кылып, атуул демилгесинин бизнес-план иштеп чыгуу тренингине катышып келген Динаранын жетекчилигинде жаамат бир нече чакан бизнес ачууга жетишкен. Мектептен 3-4 мугалимбиз жааматтын ичинде. Ошолордун жардамы менен быйыл ошо проект жазылып 140 миңге ушундай атайын теплица уюштурдук. Бул деген декабрдан башталды, былтыр 2018 декабрда уже отургузулуп ушундай өсүп калган убагы болчу. Теплицада бадыраң, помидор, укроп, жана зелендин түрлөрү. Анан буюрса эми күн жылыса Жалал Абадка барып ошо жааматтар мүчөлөрү чогулуп алыпчы. Жанагындай эме мандарин, курманын эмесин, сортторунун түрлөрүнүн үрөндөрүн алып келип отургузалы деп аракет кылып атабыз. 3-4 жемки уже баардыгын кетишти Жалал Абадка. Лавр жалбырагын, укроп, бадыраң түбүн санаган жокпуз, бирок булардын бардыгы көбүнчө ошо жардам кылганыбыз аялдарга, ошо айылда аялдарына чоң рахматты айтат элем. Аялдар чогулуп, ошол жана могу топурактарын, кыктарын ташып, отургузушуп, ичин жыйнашып, анан эми убактыбыз болуп калганда очередь менен келип, сугарышып, жардам беребиз. Менин жардамым ошо мектептен бошоп калган кезде келип жардамымды көргөзүп турам жааматтын эмесине. Бул эми ортодогу биздики да бул. Анан жардамыбызды үзбөй бергенге аракет кылабыз. Күнөскананын түшүмүнүн көбү жардам катары айыл тургундарына таратылат. Уже канча бир 50-60-70 жакын килограммдай кетти го, ошо сатканча акчасы ортого түшүп, бир аз эме жааматка кошуп атат.
Динара алга сүрөп келген жамааттын аракеттери жогору бааланып, акимдин мактоо баракчасын да алышкан. Теплицабыз жакшы деген баа менен көтөрүлүп, быйыл дагы 240 миңдей акча бөлүп алдык. Коомдук иштер канчалык көп болбосун, Динара баарына жетишкенге аракет кылат. Айтымында, үйдөн колдоо болуп турса, жетишүү оңой. Үйгө келсең, жанталашып отун жаап, тамагын жасап, үйүңдө жыйнап, түнкүсүндө жасайт экенсиң жумуштучу. Эртең мектепке барам, жетишпей калам деп пландайт экенсиң да. А үйдө отурганда эмне пландай албайсың. Андан көрө үйдө отурган аялдарга айтат элем, колуңардан келсе бир иш баштап, бул жашоо бир келет экен да. Пайдаланып калыш керек экен жакшы жактарына. Учурда Динара алдыга максат коюп, ага жетишүүгө бардык күчүн жумшап турган кези. Кыялдарында жамаат долбоор артынан долбоор жазып, айыл турмушуна салымын үзбөй келет. Азырынча орду гана турса да ишенет. Жаңы мектеп салынат. Мына ошолордун бардыгына сөзсүз түрдө ишкер айым Динаранын салымы болот. Айтымында билим алып, алдыга умтулган ар бир айым ийгиликтүү боло алат.